Баштадык. Баарыңарга салам. Эмнени окуп жатасың? Робинзон Крузонун китебин кара окуп чыктым. Тирек, сенин оюн монча жайпай аралда баарынан эмне маанилүү болот? Пятница. Китепте каарман тууралуу айтып жатам. Жок. Киши жегичтердин жоктугу. Азыр. Суу, тамак. Туп-туура, суу. Анткени адам баласы суу жок 3 күн гана жашай алат. Туура айтасың. Суу адам баласын үчүн өтө маанилүү. Биз бүгүн талкууга ала турган тема суу жөнүндө болот. Сөздүн нөгөн сонун бурдунбу? Ооба, эми сөз башынан болсун. Биз суу жөнүндө эмне билебиз? Кана планшетти мага берчи. Суу глобуста жана картада көк түс менен белгиленген. Эгерде биз глобусту карасак, анын көпчүлүк бөлүгү көк түстө боелгон. Анткени жер шаарынын 4/3 бөлүгү суудан турат. Анан дагы шүдүрүм, туман, булуттар, буу, тамчы, жаан, кар, муз. Мунун баары суунун ар түрдүү формалары. Адам баласынын денесинин көп бөлүгү суудан турат. Суу талага дагы, токойго дагы керек. Суусуз жаныбарлар дагы, асманда учкан куштар дагы, адам баласы дагы жашай албайт. Дагы бир маалымат, суу электр тогун иштеп чыгат. Бул тууралуу биз өткөн программаларыбызда айтып бергенбиз. Кайда барбасаң сууга такаласың дегендей, мени кызыктырганы суу асманда кандайча пайда болуп калат? Жаан кайдан жаайт? Эгерде жердеги суу булуттарга толуп калса, алар эмнеге жерге, биздин башыбызга кулап түшпөйт? Кызыктай суроолорду берет экенсиң. Кыйын болсоң жооп берип көрчү. Эми мен баарын билбейм да. Анда кел сурап көрөбүз. Макул. Жер шарындагы суунун көпчүлүк запастары океандарда сакталып турат. Күндүн жылышы менен ал суунун кайсы бир бөлүгү бууланып, абага кошулат. Улам көбөйгөн абанын агымдары бак дарактар менен жер катмарындагы бууну атмосферага суу менен бирге көтөрөт. Өз кезегинде буу атмосферага көтөрүлүп, төмөнкү температуранын таасиринен улам булутка айланат. Ал аркылуу жер шар боюнча асманга көтөрүлүп, ал эми анын бөлүкчөлөрү бири-бири менен атмосферада кагылышып, жамгырга айланып, кайра жерге түшөт. Жаан-чачындын көпчүлүк бөлүгү океандарга жана жерге түшөт. Жер алдындагы суулар бак дарактардын тамырын суугарып, жалбырактар аркылуу кайрадан бууланат. Мына ушундай жол менен суу жаратылыштагы кайра айлануу процессинде болот. Ошондуктан, эгерде биз токойлорду кыйып салсак, океандан шамал келбейт. Өз кезегинде жерге жаан жаабай, дарыялар кургап калат. Анткени токойлор атмосферадагы бууларды океандардын өзүнө чогултуп, дарыяларды пайда кылат. Дарыялар кургап калбаш үчүн, алар үчүн дайыма токтобостон иштеп турган механизм керектелет. Ал атмосфералык нымдуулуктун токой аралык биотикалык насосу деп аталат. Бул механизм океандагы сууну жердин суу жетпеген бардык булуң бурчтарына жеткире алат. Сен ачууңду келтирбей турчу. Азыр баарын тактайбыз. Мына бул жерди карасаң, бул видеодо баары так түшүндүрүлгөн.
Токойлор биотикалык насостун жардамы менен шамалдын агымдарын башкарып, океандагы нымдуулукту жерге жеткирет. Океандан чыккан бууларга караганда, токойлордон чыккан буулануу атмосфераны суу буусу менен кыйла таасирдүү толуктап турат. Ошондуктан жердин бетин каптаган токойлор океандан чыккан бууну өзүнө тартып турат. Жаратылыштагы суу айлануу процессин соңуна чыгара. Жер бетине түшкөн жаан-чачым океанга, дарыялардагы суу менен кайра кайтып келет. Дүйнөдөгү чоң дарыялардын баардыгы токойлордун жардамы менен иштелип чыккан биотикалык насостун иштөө натыйжасы. Бирок жер бетиндеги токойлордун кыйылышы шамалдын багытын өзгөртүп, ал деңизден жерди карай жылбастан, тескерисинче жерден океанды көздөй шамал согуп турат. Бул процесс өз кезегинде кургакчылыкка алып келип, чөлдү пайда кылат. О, бул сунун турбайбы? Түшүнбөдүм. Жердин чөлгө айланышыбы? Жок, мен жер шаарындагы токойлор анын өпкөсү гана эмес. Анан суу балансы экенин, сонун экен деп жатам. Туура, жаратылышта баары бири-бири менен байланыштуу. О, биздин маекке кошулгандар бар экен. Биздин Кыргызстан жөнүндө да видеолор бар экен. Кел көрөлү. Кыргызда эл башы болбой, суу башы бол деген акылман кеп бар. Суу башаты тоо башындагы аска зоолордо орун алган мөңгүлөрдөн башталат. Мисалы, Тянь-Шань тоосунан агып түшүп, Кыргызстандын Нарын, Чүй, Талас дарыяларын камсыздап турат. Кыргызстанды Борбордук Азиянын суу башы деп келишет. Анткени региондогу суу булактардын жарымысынын башаты биздин мекенибизде. Бирок суу башы бизде болгону менен Кыргызстан таза суу менен суугат суунун жетишсиздигинен али күнгө чейин кыйналып келет. Суу ресурстарынын үнүмсүз пайдалануусу жаратылыш кырсыктарына алып келиши мүмкүн. Буга Казакстан менен Өзбекстандагы Арал деңизинин кургап калышы мисал болот. Бул деңиз кургап калганга чейин дүйнө жүзүндөгү аянты боюнча 4-орунда турган деңиз болчу. 1989 деңиз кургап отуруп, 2 бөлмөгө айланып калган. 2014 жылдын август айында Чоң Арал деңизинин чыгыш бөлүгү толугу менен кургап калган. Деңиздин экосистемасы толугу менен жок болгон. Бул аябай коркунучтуу экен. Адам баласы жасалган ишине жоопкерчилик менен мамиле кылса жакшы болот эле. Суусуз биз жашай албай калабыз да. О, карасаң, биздин теманы колдогондор бар экен. Жана алар бизге таза жана кир суу жөнүндө жазып жатышат. Кел көрөлү. Наш музей открылся на базе лабораторного корпуса факультета управления природными ресурсами. Биздин музей Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университетинин жаратылыш байлыктарын башкаруу бөлүмүнүн лабораториялык корпусунун базасында ачылган. Азыр суу үнөмдөө технологиясы тамчылатуу, тамырга жайылтуу, жамгырлаштыруу жолдору аркылуу сугаруу актуалдуу болууда. Музейди ачуунун негизги максаты балдарды экология багытында тарбиялоо эле. Элдер сууну пайдалануунун жолдорун өздөштүрүүсү үчүн сугатка, ичкенге кандай жолдор аркылуу колдонуу. С помощью вот такой вот лаборатории. Мындай лабораториялык каражаттар менен суунун органолептикалык жагын текшерүү мүмкүн. Бул суунун өңү ылайланганын текшерсе болот. Азыр крандан алынган суу колумда. Карасаңыздар, кандай реакция жүрүүдө. Иче турган суу жогорку сапатта болуу үчүн суутектин көрсөткүчү 6,5-дан 8,5 чейин болуусу талап кылайт. От 6,5 до 8,5. Азыркы убакта таза суу ичкенибизге сүйүнүшүбүз керек экен да. Сен кайдан билесиң?
Анткени ал кайнатылган суу ден соолукка пайдалуу болуш үчүн дайым кайнатылган суу ичиш керек. Апам дагы кайнатылбаган сууну көп ичпе деп айтат. Неге дегенде сууну 10-15 мүнөт кайнатса, бактериялардын баары өлөт. О, карасан, биздин талкууга 57 киши кошулду. Кана, сууну коопсуздугу жөнүндө айтып жатышат. Кел окуйлу. Суудагы катуу бөлүкчөлөр менен хлорду тазалаш үчүн аны тондуруш керек. Бул үчүн чоң чакага сууну куюп туруп, бир нече саатка аны аралаштырбастан коюп коюш керек. Суудагы тузду тазалаш үчүн аны тоңдуруу жолу менен чыгарса болот. Ал үчүн сууну идишке куюп, муздаткычка коюп койсо болот. Мындайда биринчиден таза суу тоңуп, муз кристаллдарынын ортосунда тузду суу, башкача айтканда, туз менен суунун аралашмасы тоңуп калат. Андан соң тузду сууну төгүп, музду эриткенде таза суу келип чыгат. Ошондой эле сууну тазалоо үчүн атайын фильтр колдонсо болот. Аны өз колубуз менен да жасай алабыз. Орто көлөмдүү идишке марля же таза чет чүпүрөк салынат. Жыгач көмүрү же активдештирилген көмүр салынат. Майда кум же майда таштар салынат. Анын үстүнө кайрадан марля же таза чет чүпүрөк салынат. Эми бул идишке сууну куюп, аны 10 мүнөт кайнатуу керек. Андан соң 45 мүнөткө тоңдуруп коюш керек. Кол менен жасалган мындай фильтр 70 литрден 100 литрге жакын сууну тазалайт. Анан кайрадан жаңы фильтр жасоо керек. Мына ушундай жол менен тазаланган сууну ичсе болот. Мындан тышкары, сууну атайын ишканаларда жасалган фильтрлердин жардамы менен тазаласа болот. Бүгүнкү күндө дүкөндөрдө атайын фильтр системалары жана үйдө колдонулуучу фильтрлер да сатылат. Өзүңүзгө жакканын сатып алып, колдонсоңуз болот. Бизге жөнөткөн бардык видеонорго жазылган кеңештериңерге рахмат. Биздин ата-бабалар сууну ыйык көргөн. Ал эми климаттын өзгөрүшү менен келип чыккан суунун булганышы суунун азайышын алып келерин унутпашыбыз керек. Суу түгөнгөн жерде жашоо төгөлөрүн унутпашыбыз керек. Анткени суу жөн эле пайда боло калбайт. Ал айлануу процессинде жүрөт. Эгерде биз жерди булгасак, өз кезегинде сууну дагы булгап салырыбызды унутпашыбыз керек. Келгиле сууга аяр мамиле кылабыз. Бул ар бирибиздин колубуздан келчү нерсе. Өдүгө кранда агып жаткан сууну өчүрүп туруу керек. Ваннага түшүп жатканда 2 саатка жатып албастан сууну сактап үнөмдөө керек. Достор, силерден идея күтүбүз. Бизге жазып тургула. Бизге көбүрөөк материал жиберип тургула. Интернеттен жолугушканча.